Урматтуу телекөрүүчүлөр, бекерден биз алдыбызга Карагаттын кыямдарын койгон жокпуз. Анткени жакында Карагат фестивалю болот. Ушул жаатында сөз кылыш үчүн конокторубузду чакырып алдык. Да ушул фестивалдын уюштуруучусу Данияр Жасолов жана ошондой эле Кыргыз улуттук илимдер академиясынын фитотехнология борборунун директору Кайыркул Шалпых бизде конокто. Кутмандыгыңыздар менен кош келипсиздер. Саламатсыздар. Эми айтсаңыздар, жайдын аптаптуу күнү дагы келип, кандай түшүм алдыңыздар быйыл мактанарлыкпы? Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Быйыл өзүңүздөр билгендей Карагат плюс программасы Ысык-Көл областында 2013 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн алып келет. 2013 жылы, 2014 жылы жана бул жылы алып келген карагаттардын көчөттөрү азыркы убакта апробациядан өтүп жатат. Быйыл атышабы кыргыз жерде? Албетте, өзүлөрүн аябай жакшы көрсөтүштү. Биринчи түшүм десек болот. Биринчи түшүм өзүңүздөр билгендей аз болот, бирок саз болот экен. Жакшы буюрса. Дагы жакшы экен. Ала келсеңиз болот экен. Жакшы буюрса. Айтсаңыз, алды сиз жаныңызда муну үй шартында өстүрсө болобу же алды карагатты түшүндүрүп берсеңиз, кайсыл жактан? Албетте бул Польша мамлекетинен алынып келген карагат болуп эсептелет. Сорту Тибен, эрте бышап турган сорттордун бири. Бул карагат үй шартында өстүрсө болот. Албетте бул чакага эмес, жерге отургузуш керек. Биз эфирге алып келиш үчүн гана чакага отургузуп алып келдик. Жакшы буюрса, бул карагаттар өзлөрүн жакшы көрсөтүп жатат. Айтып кетмекчи, бул кызыл карагат жана кара карагаттагы бул Польша мамлекетинен алып келген карагаттар болуп турат. Эмне айырмасы бар экен? Айырмасы аябай чоң десек болот. Себеп дегенде карагат алынып келген карагаттар бул биринчиден түшүмдүүлүгү жогору болуп эсептелет, даамдуулугу болсо биздикинен да дагы даамдуу болуп эсептелет. Мисалы 5 балл менен алганда булар 4-8 балл болуп эсептелет. Жергиликтүү карагаттар 3. Ушул Ысык-Көл жергесине негизи Кыргызстандын климатына туура келет бекен? Албетте биз карагаттарды тандоодо Илимдер академиясы менен Кайыркул агайлар менен чогуу иштешебиз. Сортторду тандоодо кандай шарттар бар, агайдагы өзлөрүнүн мнениясы. Ооба, ушул жаатында да сурайын дедик. Дегеле ошо Кыргызстандын кайсы аймактарында көбүрөөк ыңгайлуу карагат дегеле биздин карагаттар канчалык деңгээлде барктуу, даамдуу? Негизинен мындай, саламатсыздар. Биз 3 жылдан бери ушул Карагат плюс программасынын алкагында иш алып баратабыз. Негизи бул жерде биз илимий негизде, келишимдин негизинде быйылкы жылы дагы 5 сорт алып келдик. Бул Россиянын академиясынын Елисавенко атындагы багбанчылык институту бар, Сибирь. Ошол жактан келишим менен 5,5 миң түп 2 жылдык карагат алып келип, жазында мына 3 майда питомниктерге демонстрациялык участоктарга бөлүштүрүп бердик. Негизгиси булардын түшүмдүүлүгү. Экинчиден биз экологиялык жактан жанагы биздин шартка ыңгайлануу боюнча илимий иштерди алып барып атабыз. Негизи иш жаңы эле башталды. Мен ойлойм, дагы болсо алдыда көптөгөн иштер бар. Ошонун негизинде кийин жыйынтык чыгара алабыз деп ойлойбуз. Бизде карагаттын канча түрү өсөт? Негизи жапайы түрдө Кыргызстанда 4 түрү бар. Мисалы, Мейер деген карагат бар, Янчевский дегени бар, алтын түстүү карагат, чыны карагат деп атап кетет. Ошолорду, мисалы, жапайы биздин тоолордо өсөт, аларды селекцияда, кийинки учурларда селекцияда колдонсо болот. Мисалы, алар биздин шартка ыңгайланышканда көпчүлүгү эмес алсак, кышкы суукка чыдамдуу келет. Ошон үчүн башка жактан алып келген сорттор менен гибридтештип, жаңы сортторду алууга болот да. Сиз жетектеген питомникти карагаттан тышкары дагы кайсыл? Албетте, Карагат плюс долбоору негизинен бул жалгыз эле карагат эмес, көптөгөн программаны камтыйт. Бул Ысык-Көл областынын жалпысынан өнүктүрүү программасы болуп эсептелет. Ичинде биз айтсак, мына питомниктерди өнүктүрүү, теплицаларды өнүктүрүү, хранилищалар, сактоочу жайларды өнүктүрүү, жергиликтүү фермерлерди мөмө жемиш өстүрүү боюнча окутуу. Ал эми питомниктерде болсо биз айтып кетсек болот, өсүмдүктүн бардык Ысык-Көл областына керектүү өсүмдүктөрдүн баары бар. Алма, өрүк, алмурут, башка алча баардыгы бар. Эми фестиваль жөнүндө өтсөк, убактысы кайсыл жерде, катышуучулар кандай тандалат? Фестиваль боюнча кыскача маалымат айтып кетсек, быйыл 8 август күнү Түп районундагы Түп айылында болуп өтөт. Саат 1-де башталат. Катышуучулар бул жергиликтүү фермерлер, кайра иштетүүчүлөр,
сырттан келген коноктор жана жергиликтүү аттуу баштуу инсандар катышмакчы. Жана карагатты. Анан эң негизги фестивалдын максаты бул фермерлер менен сатып алуучулардын ортосунда кандайдыр бир келишимдердин түзүү, алардын алдыга иштеп кетүүсүнө бир кандайдыр бир шарт түзүп берүү болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул официалдуу бөлүгү болуп эсептелет. Анан жергиликтүү кактыдагы баягы концерт тартуулайбыз, же биздин Кыргызстандын жылдыздары менен оюн зооктор болмокчу. Башкача айтканда фестиваль аябай көңүлдүү өтөт деген ойдобуз. Бардык учурдан пайдаланып бардык Кыргызстандагы жарандарды фестивалга келип катышууну чакырып кетем. Эң негизги максатыбыз ошо Кыргызстандын деги эле бардык карагат эле эмес, мөмө жемиштерин даңазалоо ошол жерде болот. Эмне үчүн көл жергесинде гана өстүрүп жатасыздар, Кыргызстандын башка аймагында? Бул Карагат плюс долбоору азыр 3 жыл деп айтып кеттим, иштеп атат. Бул пилоттук негизде азыркы учурда Ысык-Көл областында иштеп атабыз. Кудай буюрса, биз деле ойлоп жатабыз, ошо башка региондорго дагы өстүрүп көрсөкпү деп, же башка жанагы компоненттерди ишке ашырып көрсөкпү деп. Ал алдыдагы максаттар. Азыркы учурда ушул Ысык-Көл областында. Сиз адис катары айтып өтсөңүз, ушул Ысык-Көл жергесинде карагаттан тышкары дагы башка өсүмдүктөрдөн тышкары кайсылар дагы өсүрсө, баягы чоң кирешелүү түшүм алышы мүмкүн? Негизи мындай эле биз көп жылдан бери ушу Ысык-Көл өрөөнүндө долбоорлорду алып келип жатабыз. Өрүк жакшы өсөт. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай могу жерде биз Кыргыз улуттук агрардык университет менен студенттер үчүн атайын окуу куралдарын иштеп чыкканбыз. Мисалы өзүңүздөр көрүп атасыз, Кыргызстанда мөмө жемиштерди өстүрүү боюнча мамлекеттик жана официалдуу тилде чыккан. Бул негизи ошо азыркы дайынданып аткан адистерди даярдоо боюнча, бизде Кыргызстанда ушул багбанчылык боюнча адистерди дайындоо иштери өтө соомдап кеткен. Ошондуктан баягы биздин сунуштар менен азыркы кезде ошо өзүнчө бир кафедра ачылып, ошо мөмө жемиштерди өстүрүү боюнча иштер уланып атат. Андан тышкары, мына өзүңүздөр көрүп атасыз, ошол эле карагат боюнча фермерлер карагатты өстүрүү боюнча дагы сунуштамалар, рекомендациялар чыгарып, ыкмаларды, тажрыйбаларды үйрөтүп келатабыз. Рахмат, сиздерге ийгилик каалайбыз. Программабыздын жүрүшүндө биз сиздер алып келген белектерди биздин көрүүчүлөргө атайын викторинанын жүзүндө ойнотмокчубуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөндө мына жаңылышкан карагаттан жасалган бекитилген кыямдарды сиз дүз эфирде атайын суроолорго жооп берип утуп алсаңыздар болот. Абдан жакшы маек куруп бердиңиздер. Чоң рахмат. Өлкөбүздө өнүктүргөнгө салым кошо бериңиздер. Фестиваль эң мыкты деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Чоң рахмат. Ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз.